студиябызда дагы Турдакун Усубалиевдин 100 жылдыгына карата биз конокторду дагы чакырганбыз. Анда тааныштырып өтөлү. Саламатсыздарбы? Келиңиз, бияка келип аласыздарбы? Мүмкүн болсо, келиңиздер. Кош келиңиздер. Кутландуу таңыңыздар менен бүгүн бизде Кыргыз Республикасынын эл артисти Молдосейит Мамбетакунов жана коомдук ишмер Аскар Салымбеков. Белгилей кетсек, 6 ноябрь бүгүн Турдакун Усубалиевдин 100 жылдыгы жана ошондой эле Турдакун Усубалиевге арналган атайын тасма тартылды. Ошол тууралуу айта кетсеңиздер, тасма тууралуу. Баштаңыз. Эми бүгүн бүт Кыргызстаныбыз Турдакун Усубалиевдин туулган күнүн белгилеп атат, 100 жылдыгын. Ушул юбилей менен кыргызстандыктардын баарын куттуктап кеткенге уруксат этиңиздер. Эми бул киши залкар кишинин юбилейи ушундай өтүш керек деп мен азыр кубанып турган кезибиз. Бул иш 100 жылдык мааракеге даярдыктар жылдын башында эле башталган. Оргкомитет түзүлүп, оргкомитетте мен өзүм ошонун мүчө болуп жүрдүм. Анан ошол жерде ошо Турдакун Усубалиевич боюнча тасма тартылыш керек деген бир пункт бар болчу да. Анан биз ушул жылы дагы Эрнес Абдыжапаров менен Жусуп Абдырахмановдун 100 кино тасмасын, документалдуу тасмасын тарттык. Анан ошол оргкомитетте отурганда Жусуп Абдырахмановдукун тарттым. Мен ошо спонсор болуп бердим. Эми эмне үчүн Турдакун Усубалиевдин киносу менен биз тарта албайбыз деген ой кетти. Анан ал жерден да баягы каржы маселеси дагы чечилбей узанып бараткандан кийин Бейшенбек Мамбетакунов менен Байма Сутенова Маданият министр аркылуу булар бекитилиптир, ошо кино тасманы тартыш керек экен. Анан булар менен кеңешсек, кеч болуп баратат, баштасак болот эле деп. Ошондо дагы ушундай июль айында баштап калдык. Июль айынын башынан баштап анан ошо тарта баштадык. Ошол идеяны бир ошол бирке тажрыйба топтоп калдык да, деги Жусуп Абдырахманов боюнча. Анан кийин сценарийин жакшы баягы дагы бир талдап карап, анан кийин Бейшенбек Мамбетакуновго каражаттарды берип, бюджет облуска, деги Россияга, башка мамлекеттерге баягы каржылап, анан ушу кино тасма тартылды. Буюрса мына бүгүн филармонияда ушул 20 мүнөттүк бета чыгаруу болот, кыска варианты. Эртең бардык телеканалдардан 1 сааттык ошол тасма премьерасын көрө аласыздар. Ал эми телекөрүүчүлөр, биз сөз кылып аткан ошол даректүү тасма тууралуу кыскача ролик бар эле, ошону көрүп алалы, андан кийин көрсөтөбүз деп улантабыз. Ар бир мамлекеттин гүлдөө доору болот деп каралат тарыхта. Кыргызстандын 20-кылымдагы өнүккөн доору Турдакун Усубалиев республикага жетекчилик кылган чейрек кылымга тете убакытка туура келет. Бул жылдарда калктын билим алуусу, кыргыз интеллигенциясынын калыптанышы жана эң негизгиси Кыргызстандын социалдык экономикалык жактан өнүгүүсү ыраттуу жүргөн. Турдакун Усубалиевич каныккан партиялык ишмер эле. Бул түшүнүккө эл жерине ак кызмат өтөгөн, элдин келечегин ойлогон абийирдүү адам деген мазмун кирет. Өзү өстүргөн кадрлардан да ошону талап кылган. Кадыресе жөнөкөй, сыпайы, ошону менен бирге талапты катуу койгон жетекчи катары таанылган. Ал жашоосунда түз жүргөн партиянын идеяларына берилген адам болгон. Турдакун Усубалиев мамлекеттик жана саясий ишмер кандай болот, кандай жашайт, жана максаты кандай деген суроолорго өзүнүн узун жана бак дөөлөттүү басып өткөн өмүр жолу менен жооп берген адам. Ошондуктан бул даанышман адамды биз улуттун сыймыгы катары кабыл алабыз. 1961 жылдын 9 майы Фрунзе шаары Кыргызстан Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин пленумунун Жолдош Турдакун Усубалиев жөнүндөгү токтому. Жолдош Турдакун Усубалиев Кыргызстан КПБКнын биринчи секретарлыгына шайлансын. Кыргызстан КПБКнын секретары Гаврилов.
Айта кетсеңиз, ушу тасма 3 ай бою тартылыптыр. Негизи тартылуу учурунда кандай баягы иш Жагдайларга күбө болдуңуздар. Эми бул кишини билген адамдар аябай көп экен дейсиз. Кино тартылып атат дегенден баштап көп звоноктор болду. Биз катышсак болобу, биз сүйлөп берсек болобу, биз ал кишини билчелек деп. Ал эми ошол учурда иштеген, ал киши менен көз карашы келишпеген адамдар дагы чалышты. Биз дагы катышсак болобу ушул фильмге деп. Мен аларга айттым, келип сүйлөп берсеңиздер болот десем, жок, биз сүйлөбөйлүк. Биздин оюбуз деле ошол фильмге камтып койсоңуздар деген ойлорду айтып, биз аларды эске алдык. Биздин кинодо бир гана жагдайдагы фильм эмес, ошондой бул турмуштар кандай да, ушундай ар кандай жактарын, Турдак Усубалиевдин тагдырындагы ошол ишмердүүлүгүндөгү ар кандай жагдайды алып түздүк да фильмдин өзүндө. Ошол образды жаратууда биз көп кишилердин ойлорун эске алдык. Мисал үчүн айталык, биздин консультанттар болду. Анан ошол консультанттар бизге өздөрүнүн кеңештерин берди. Биз менен чогуу иштеди, фонд менен чогуу иштеди. Мисал үчүн Александр Иванов көп жыл жардамчы болгон, Кайрат Иманалиев туризм менен маданият министрлигинен, депутат Каныбек Иманалиев, Леонид Калашников деген журналисттер, булар менен биз фонд менен чогуу иштештик да, кантип ал кишинин образын жаратышыбыз керек. Мен ойлойм, ошондон улам болсо керек, эми фильм жаман эмес деп айтышат. Мына бүгүн туура айтып атат, премьерасы болот. Эртең кечтен баштап бардык каналдарда көрсөтө баштайт. Мынакей чын айтканда премьерасы дегенде эле биздин мынакей Замана студиясынын бир бурчунда дагы сүрөтчүлөр Турдакын Усубалиевдин портретин тартып жатышат. Кандай дейсиздер? Жакшы. Баягы паркомго биринчи секретарь болуп келгенде 61-60 жылдар экен. Бул балдардын 60 жылдагы портрети да. бул сүрөттөн көрүп тартып атасыңар, өзгөрдүн фантазияңар менен тартып атасыңар. Сүрөттөн компьютер тартып атасыңар. Бирок абдан окшоштук жакшы тартып атасыңар. Өзгөчө чачтары, маңдайы, анын айнеги, көз айнеги, анан могу бет түзүлүштөрү кадимки эле Турдакын Усубалиевдин образын бериптир. Жакшы азаматтар. Сүрөт тарткан оңой экен, ама скульптура жасаш өтө кыйын экен да, окшоштурупчу. Жана Нарынга койгонубуз аябай окшошту деп айтып атышат. Чынында ошол сөз келип калды, Нарын шаарына барып, ошол жерге чоң эстелигин коюуда чоң жардам кылган экенсиздер, эле ыраазы болуп атат. Анан бул кино тартуу идеясы сизге дагы ошону улантсак кандай келип калды башында? Ой, азыр жакшы ой келип атат. Жана «Жизнь замечательных людей» деген серия бар эмеспи? Китеп чыгат го Москвада, Молодая гвардия типографиясында. Биз ошондой бир кино тасмалардынчы мынакей Жусуп Абдрахмановдукун жасадык, 1 сааттык. Мына Турдакын Усубалиевдикин жасадык. Кийин дагы ушу Чыңгыз Айтматов дегенде ушундай залкарлардын ушундай бир сериясын жасасакпы деген ой келип атат азырчы. Азыр мезгилден пайдаланып айта кетели, бул тартылып жаткан портрет бүткөндөн кийин аукционго коюлат. Аукциондон кайтарылган каражат кайрымдуулук иретинде акча которулат. Ошол менен айта кетели, бул аукционго катышып бере аласыздарбы сиз? Аукцион барга айткыла, анан кийин келели. Айткыла, убагын айткыла, кайрымдуулук болгондо эми музейи болот деп атат, ошо музейине жумшаса болот. Жакшы. Биз ушул жерден эле сүйлөшүп маекти бүтүрмөй болдук, убакытка жарашачы. Анан бүгүн ушу кино коомдук каналда толук көрсөтүлөт, Бүгүн эмес, бүгүн филармонияда кыскартылган вариант көрсөтүлөт, 20 мүнөт, ал эми эртең кечинде коомдук каналда 20:15 көрөт. Толук көрөбүз да, 65 мүнөттө фильм болду, ошону толук эртең кечинде 20:15 көрөсүздөр. Эми бул фильмди көп кишилер түзөт да. Биринчиден директор Гүлнара Шалиева деген уюштуруп бардык контактларын барып түшкөн, экинчи оператор постановщик деген, анын баарын ойлонгон, аны монтаж жасаган киши Асан Жантарев деген. Анан бир 10-15 адамдар иштеди да. Анан могу бизге жардам берген Борбордук архив, бизге жардам берген Кыргыз телефильм, КТР, Кыргыз фильм киностудиялары, мына ушуларга мен чоң рахмат айткым келет. Дагы бир эң важный нерсе ушундай болду, ушул архивде издеп атканда бир жакшы бизге керектүү материалдар таппай койдум. Ушу Турдакын Усубалиевди жумуштан алып аткандагы пленум бирде жерде жок экен. Мен
ушул пленумду Атайын көрсөтүп жоготулганда. жоготулганда жок. Сіздерге чоң рахмат айтабыз. Сіздерге ийгилик каалайлы. Жандагындай элге жаккан абдан сонун иш жасалган экен. Биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Ала Тот 24 каналы